Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Манилүү маек. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Азимбек Бекназаров. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Азимбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сизден бүгүнкү сурай турган алгачкы сурообуз ушул бир дасыккан белгилүү саясатчы катары биздин өлкөдөгү саясий абал. Сиздин көз карашыңыз менен. Бизде абал эми багы бийликтердин алмашуусу убагындагы өткөл мезгилде туруп атабыз. Өткөл мезгил узакка созулуп баратат. Өзү мураскор катары тандап алган мураскоруна мурдагы президентибиз толук кандуу бийлигин өткөрүп берип аткан жок. Жаңы шайланган президентибиз дагы чечкиндүү мен мамлекеттин элдин жүгүн 6 жылга мен алганмын деп чечкиндүү иш аракеттерди жүргүзгөн жок. Ошондуктан коомчулукта эмне болор экен, күндөн күндө күнүнө эртеге эмне болор экен, бүрсүгүндө эмне болор экен деген эле багы күтүү. Парламентте эмне болот экен, тиги эмне болот экен, тиги эмне болот экен деп багы күтүү менен турган кези. Үмүтүн үзбөй. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кыздын сыры төркүнгө маалым деп. Менин билишимче, ушул саясат айдыңында бүгүнкү жаңы президент дагы жана экс-президент дагы сиздер болуп чогуу бир чөгүндөн чай ичип, бир дасторкондон даам сызган, мындан келди достуңар десем да жаңылышпайм. Ошол эки досуңуздун эл билбеген эмне сырлары бар? Мүмкүн кептин баары ошондо болуп жаткандыр. Мүмкүн экөөнүн бирөө мындай бир чечкиндүү кадамга барып, жол бошотуп дегендей, улуусу кичүүсүнө, кичүүсү улуусуна деген сыяктуу башында эмнегедир элге чоң үмүт арттырып бир жакшы эле бараткандай болду эле. Ал эми бүгүнкү күндөгү эки досуңуздун мамилеси чындыгында эле жогоруда сиз айтып өткөндөй элге табышмак болуп жатат. Эл билбеген эмне сырын билесиз эки досуңуздун? Мен эмес, экөөнү тең эле Кыргызстан элди эле жакшы билет. Көп жылдан бери экөө тең саясатта жүрүшөт. Да, мен бул ачуу чындык тарыхый оор күндөрдө бирге жүргөн адамдар, үзөңгүлөш адамдар экөө тең эле. Элден жашыра турган эч нерсе жок. Болгону адамзаттын бул алсыздыгы дейбизби, же адамзатына таандык бир касиет дейбизби? Адамды бузган эки нерсе. Бул байлык жана бийлик. Сиз эки досуңузду өзүнчө талдап берип Алмаш Арсенович жөнүндө биринчи өз оюңузду. Бүгүн экөөнүн арадаштырып, экөөнүн мындай эки бөлүп турган нерсе бул ушул бийлик менен байлык. Үй бүлөнү да байлык менен бийлик бузат. Бир туугандар да байлык менен бийлик бузуп келген. Бүгүнкү күндө Атамбаев бийлигин толук кандуу өткөрүп берип жатканы менен пендечилик кылып, сени мен адам кылгам. Сен мен болбосоң ким элең дегендей кылып турган чагы. Экинчиден, Жээнбеков дагы мен Атамбаевдин саясатын улантам. Мен колдойм деп убада берип шайлоодо ошентип жүргөн. Өзүнүн программасын ачык айткан эмес. Толук Атамбаевдин саясатын колдойм деген. Ошондуктан менин оюмча биринчи кезекте бул экөө тил табыш керек. Сен менин мураскарым катары муногу жол менен, муногу саясат менен кетесиң деп. А Сооронбай убакытты жаңы президентибиз убакытты өткөрө бербей элге кайрылыш керек. Парламентте чоң кайрылуу кылып, аяка чоң коомчулуктун өкүлдөрүн, депутаттарды отургузуп алып туруп, мындан кийин биз мындай жол менен мындай саясаттарды жүргүзөбүз. Муну оңдойбуз, муну кеткен экен кемчилик мурдагы президенттин. Биз муну оңдойбуз. Буну болсо түздеп дагы улантып кетебиз деген нерсени ачык айтыш керек. Анан азыркы мезгилде булардын ортосундагы баягы эле кадр тандоо. Биринчи кадр. Мен адам коем, сен адамыңды алам, сен мен жаңысын коем, ушул менен эле алек болуп атат бүгүн. Орто жолдо анан баягы мурдагы бийликтен азап тарткан, баягы саясий заказ менен камалгандар чыгып, башка бир толкундар чыгып туруп, Сооронбайды шыкагандар да бар. Сени биз шайлоодо колдободук беле, муну мен дегендер да бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул менин эки эски досум, экөө тең эски досум дейин,
Буларда бизге окшоп, биз Атамбаевга окшоп, бул Сооронбай менен Атамбаевди эски достон болуп калбасын, мен ушуну каалайт элем. Бизге окшоп калбасын. Сизге окшоп, сиз жогоруда айткандай кийин бири-бирин эски дос деп айтып калбасын деген сыяктуу да. Калбасын, андан көрү экөө биргелешип бир ушу мамлекеттин элдин жүгүн көтөрүп жакшынакай жолго алып кеткен деген тилекти мен каалайт элем да. Биз эски достор деп калбасын да. Эми жанагы экөөнүн өзгөчөлүктөрүн айтып атасың. Атамбаевдин кетирген негизги кемчилиги өзүнүн ошол досторуна болгон мамилеси. Сыртта дагы, ичкиде дагы. Мына Атамбаевди бийликке алып келген өзөңгүлөштөрү кайда жүрөт бүгүн? Жарымысы түрмөдө жүрөт. Жарымысын болсо самозванка деди. Жарымысын болсо мага ошондорго иш козготуп койгон, Калпайттын соттанымы деп ушак аяңдарды мет. Сооронбайдан башка аны дос деле калбаган. Эми бүгүн Сооронбай менен тирешип месиз, ада эч ким калбайт. Сырткы саясатта президенттер менен да жакшы мамиле түзө алган жок. Ушул элерде канды Абияке деп бар Турцияда сүйлөп жүрдү да кана эмне болду акыбал. Вот мамлекет башында президентке мен саясий туруктуулукту каалайт элем. Сооронбайга Атамбаевдин ушул кемчилигин кетирбе. Бир убактарда жүргөн саясий өзөңгүлөштөрүң менен президент болосуң, башка болосуң, кас болбо. Колдон келсе кеңешин ук, колдон келсе чогуу бирге жүр деп. Вот биздин президенттердин кемчилиги, Акаевдин да, Бакиевдин да, Атамбаевдин кемчилиги так ошол. Өзүн бийликке алып келген өзөңгүлөштөрүн душман күткөндө болду. Мына ошону Сооронбайга айта албасын. Мен билгенден Сооронбайга караганда Атамбаев багы мындай революциялык духу бар, багы күрөшө билген саясатчы, Сооронбай экөөнүн айырмасын айт дегениңен айтып атам. Сооронбай ага караганда толеранттуу, мамиле түзүп, аяк-бияктөй мамиле түзүп келген, тарбия көргөн, ошондой семьяда өскөн адам. Бирок чечкиндүү күрөшө албайт. Чечкиндүү кадамдарга бара албайт. Акыркы күндөрү угатам, мен барам, мен досторума карабайм, тигине экенине карабайм, мен күрөшө алам деген сөзүн эки жолу көрүп калдым телевизордон. 2005-жылы Курманбек Салиевдин сөзүнө коёндой окшош. 2005-жылы Курманбек Салиевич 25 мартта площадьта менин жанымда турушунтип айтты эле. Мен бир дагы туугандарымды бийликке алып келбейм. Мына 3 айда көрөсүңөр, бир да досума карабайм деп. Бирок иш жүзүндө кандай болду? Ошондуктан Сооронбай ушундай убадалардан этият болсо, эми үчүн Сооронбайдын бир туугандары Сооронбайга чейин эле башы көтөрүлүп калган адамдар. Ага чейин эле депутат. Эми үчүн алар, мисалы Асылбек, алар үчүн ошо агам да мыйзам боюнча, конституция боюнча жол бар. Раз спикер болдубу, Сооронбай премьер болгондон кийин ал кетти ал кызматтан. Но бүгүн ал депутаттан кетпеш керек. Мына ушуга окшогон нерсени башынан Сооронбай ачык айтыш керек. Мен агаларым мага чейин эле иштеп келген кишилер. Мен аларды кеттей албайм. Алар өзүнчө инсан. Бирок мен күч структураларына, же болбосо жанагындай сот, башка органдарга, же бир жакын чоң кызматтарга өзүмдүн үй бүлөмдү жаңыдан, же шопурларымды, же кеңешчилердими, жардамчыларымды алып келип туруп, мамлекеттик чоң кызматка койбойм деш керек эле. Ошонсо жарашмак. Эми бүгүн ошол мурдагыдай эле кылып алып туруп, Асылбек кетсин деп атканды мисалы мен колдобойм. Асылбек ага чейин эле саясатчы, канча жолу депутат болуп эл шайлаган. Эми үчүн ал кетиш керек экен. Андан кийинки сурообуз, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, азыр булардын күрөшү кадр маселеси болуп атат деп. Бул коомчулукта бүгүн социалдык сеттерде кызуу талкууланган нерсе, бул бүгүнкү премьер-министр Сапар Исаковдун турган кызматы, анын жасаган иштери жөнүндө бир топ каршы пикирлер болуп жатат. Анын 50% ал кишинин бүгүнкү жасаган иштери жыйынтык бербей жаткандыгы болсо, ал эми 50% Атамбаев буну кызматка алып келген деген сөздөр айтылып жатат. Анын ичинде бүгүнкү күндө 2X жана бүгүнкү президенттин кайым айтышуусуна себепкер ошол премьер-министр деген дагы ойлор айтылып жатат. Бул боюнча пикириңиз кандай? Эми мындай да, 10-жылы элдик революция болгондон кийин биз парламенттик башкаруу системасына кирдик. Тилекке каршы убактылуу өкмөт кеткенден кийин бир жылга жетпей эле ошол убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү ушул жаңы президент Атамбаевдин айтканын аткарып кайрадан авторитардык жолго кирди. То есть парламенттик системаны муунтуп
анын ордуна кайра эле президенттин айланасында келди. Мына ошол парламенттик системабы парламент башкарат деген Келдибековду жасалмай иш менен камашты. Так ошол убакта чоң ролду ойноп беришти ошол эле парламентте отурган фракциянын башчылары. Ошол эле Нарымбаев бүгүн түрмөдө отурат. Конституцияны бузушту дагы бардык нерсени Атамбаевге алып беришти. 11-чи, 12-чи, 13-чи, 14-чи, 16-чы жылга чейин тышкы саясатты да алып бердик Конституцияны бузуп. Өзүңөр айткандай премьер-министрди Сапар Исаков бардыгын Атамбаев тандап келди президент. Муну деген парламент тандаш керек да. Ошондуктан Сапар Исаков болобу, ага чейинки премьер-министрлер болобу бардыгын президент тандап келген. Парламенттер жөн эле нотариус катары колун көтөрүп, ким да барса ошого макул болуп отурушту. Же болбосо бир мисал, мына Жолдубаеваны 105 депутат ушуну апарып ушуну генеральный прокурор кыласың десе кылып берди. Бир күн прокуратурада иштебеген кызды. Ушу Атамбаевда катчы болуп отурган кыз. Ошондо ушул 105 депутаттан бирөө чыгып, мунун опыту жок экен, стаж жок экен, элден мурун прокуратурага тергөөчү помощник район болбойбу, анан көтөрүлбөйбү деген сөздү айтылган жок. Кеч ошол эле 105-и кайра мына жаңы президент айтты деп кайра эле ошону бошотуп атат. Ошо тажрыйбасынын жоктугун көрсөттү да бул. Бул эми ошону айтып атам, ошого ким күнөөлүү? Ушул депутаттар күнөөлүү да. Ошондо бирөө айткан жок да, сен ушуну мен алып келип атасың деп. Орто жолдо система, мамлекет кыйналып атат да. Мыйзамдуулук Кыргызстанда өлдү да. Мына ошого жол берген депутаттар бүгүн ошол бир крайносттан экинчи крайностька өттү. Азыр ушул Асылбектин айланасындабы же азыркы жаңы президенттин аркасына кирип алып эле Атамбаев эмне десе ошондой кылгандай, азыркы жаңы президент эмне десе ошондой кылгандай саясат кылышып атат. Да Сапарды алыш керек деди, анабыз деп атат. Бирок ушул депутаттар 5 жыл, же болбосо азыр 2 жыл, 3 жыл отуруп атат. Бир премьер-министрди Конституциянын талабына ылайык ишине 2 коюп туруп айдадыбы? Отчетун уктубу? 6 жылдан бери. Сариевдин отчетун уктубу? Ушул Жээнбектин отчетун уктубу? Же Оторбаевдин бирөөнүн да отчетун уккан жок. То есть саясий интрига менен кызматтан алуу. Мен ойлойм, Сапар Исаковду ишине баа берип туруп, ал Сооронбай скили күчүсү эле мөөнөтү келгенде жыл сайын отчетун угуп туруп айдаган оңоюраак болот эле. Бирок бүгүн коомчулукта жок. Сапар Исаковду алып ордуна жаңы Сооронбайдын премьери келиш керек деген маселе өйдүрөөк болуп кетип атат да. То есть саясатташып атат. Бул жерде саясатташып атат да. Жолдубаеванын бошогондо саясат менен бошоду. Салянованын бошогондо ошо. Эми айрым саясатчылар азыр айтып атат да, Кумтөр үчүн жооп берсин. Анан Батукай үчүн жооп берсин. Элена Кумтөрдү Ак Жол парламенти 2009-жылы келишим түспөдү беле. Денонсация кылыш үчүн ал өкмөттүн иши эмес ал парламенттин иши. 10 миң кол топтоп мына денонсация кылсын деп биз алып келдик. Денонсация кылбай калган ушул парламентте. Анан келбей жатып кээ бир саясатчылар Кумтөр үчүн Сооронбай Жээнбеков Сооронбай Кумтөр боюнча эмне иши бар? Кумтөрдү ким денонсация кылды? Ак Жол. Ошондо эмне деп жазып койгон ал келишимге? Мен ошону айтып жүрөм да, биздин эгемендүүлүктү бузуп атат. Ушул келишим Кыргызстандын конституциясы алмашылса дагы, бийлик алмашылса, президент алмашылса да алмашылбайт деген норманы киргизип койгон да. То есть ал биздин конституциядан бийик келишим. Мына ошону биз 10-жылдан бери ушул бускыла Кумтөрдү десек бузбай келатат. Ким бузбай келатат? Парламент, ал парламенттин иши, өкмөттүн иши эмес. Бир да премьер аны буза албайт. Аны анткени жогорку кеңеш ратификация кылган 2009-жылы 4-апрелде. Аны кайра жогорку кеңеш өзү жок кылат. Жогорку кеңеште ошону денонсация кылабыз деген депутаттардын баары ошол убагында айдалып, куулуп, түрмөдө турбайбы бүгүн? Вот ошондуктан мен ойлойм, эгерде бийлик алмашылды, Сооронбай өзүнүн саясатын кылам, өзүнүн өкмөтүн кылам десе, укуктук талаада кылыш керек. Саясий амбиция, саясий өңүттөн эмес. Биз уттук мен түшүнөм. Азыр Сооронбай Жээнбековду кекиртиктеп аткан күчтөр көп. Сага шайлоодо добуш алып бергенбиз. Да, убада берген да, сен бул болосуң деген. Ошолор кекиртиктеп атат. Сен качан бизди коесуң?
Sen айтпадың беле, мынча сен бияка туруп бер дебедиң беле деп. Шайлоо учурунда айтылды да. Бирок ошону азыр биз укуктук талаа менен эле жакшынакай алмашыбыз керек. Анткени биз 2 жол революция кылып көрдүк да. Мисалы мен ошол 2 революция менен алмашып ушул саясий менен биз көп жамандыгын мен сезип келатам. Эми биз ошондой нерсени ошого бара бербеш керек да. Улам эле барган сайын ошого бара бербеш керек да. Отчетун уга турган парламент. Отчетун ук, экини кой. Кетир. А бирок мен көрө элекмин да 10-жылдан бери парламентте премьер-министрди алмаштырган парламент экенин көрө элекмин. Президенттери. Мына бир жолу Бабановду кимдер кетирдилер, жакшы билесиңер да. Саясий заговор менен Атамбаев менен Текебай да. Жылкынын айында. Жөн эле айды бир ат, бир ушу жок, ал кесепе ал эмес, ал келечекте болгон, конкурентти жок кылыш керек. Келдибековди деле 6-7 жыл мурда болгон фактысы менен анан кийин сотто тоже ушул келечекте ушу президент болуп калып бизге мышайт этпеди ушундай. Эми бүгүнкү күндө жаңы президент жаңы эле келген убакта биз ушул жаман жолго түшүп албашыбыз керек да. Мына ушуну парламент токтотуш керек эле. Бирок мен жана Жолдубаеваны алгандан кийин аман эле болгула дедим да. Ушу 105 ушуну колдоп берди эле, кече 105 кайра жаңы президент айтып койсо кет деп атат. Эми бир нерсе болуш керек. Андан көрө кемчилигин айт, кетирген кемчилиги болсо саясий заказ менен иштерди кошкозо конкреттүү чечим алды. 2-пункт менен муногу кемчилиги боюнча үстүнөн кылмыш козголсун деп чечим менен айда. Кетирген кемчилиги болсо. Ошондуктан мен ойлойм, да, естественный, конечно, бардык дүйнө жүзүндө бар, президенттер алмашкандан кийин өзүнүн командасы келиш керек, өзүнүн премьер-министри келиш керек. Бирок биз парламенттик өлкөдө жашап атабыз да. Өкмөт толугу менен конституцияга ылайык азыр парламенттин колунда да. Отчет берет ошого. Өкмөттүн мүчөлөрүн өздөрү шайлайт, өздөрү бошотот. А президент болгону 3 министрликке гана ошону көрсөтөт. СМБнын төрагасын көрсөтөт, МВДнын төрагасын көрсөтөт, коргоо министрин көрсөтөт. Болгону көрсөтөт. Кадыр. Калганын баарын эми ушул партия өзү көрсөтөт да. Сапар Исаковду мен ошон үчүн Атамбаевди күнөөлөп келдим да. Сен авторитардык, сен алып койдуң, парламенттик сен маны бустуң деп. Мына сага интервью берген билесиң, мага чейин сен Өмүрбек Чиркешевден ме алсаң, ал айтыптыр, да биз Атамбаевга бердик деп сен мага ушинтип суроо бергенсиң. Ал алма биз кичинекей абрикоспуз, анан биз Атамбаевга ошон үчүн сырткы саясатты бердик, миттик деп айтты деп сен мага суроо бергенсиң. Ал менин эфиримде бар. Барбы? Мен айткам, мына Текебаев менен Атамбаевдин чөнтөгүндөгү нерсе экен Кыргызстандын бийлиги. Конституция бар бизде, кантип шайланат, кантип бошойт. Биз ошону сакташыбыз керек деп. Мына ошол сыңарындай мен айтып атканым ошол бардык нерсе биз ушул укуктук талаада, мыйзамдуу талаада бийлик алмаштырып, жоопкерчилиги мыйзамдуу талаада, укуктук негизде баягы жоопкерчилигин таап, ушундай чечимдик кадамдарды жасаганга үйрөнбөсөк, ушул кейпибизден оңолбойбуз, 30 жылдык кейпибизден. Сөзүбүздүн акырында Азимбек Анаркулович, мына дагы бир ушул коомчулуктун пикирин сизге айтып өтөйүн. Мүмкүн сиздин да жеке оюңуз бардыр. Бүгүнкү эки ажо менен жаңы ажонун, эки ажонун ортосундагы ажырым пикир келишпестик бул күтпөгөн нерсе. Ошол Алмаз Шаршенович башкарып турган 5 жыл убакыттагы коррупциялардын ачылышы. Аны атайлап эмес, кокустуктан эле ачылып, ошо көрүнүп, ошол жерде оркогон коррупциялардын чыгып калышы ушул жаңы президентке жакпай калды. Ошонун негизинде булар пикир келишпей жатат деп. Буга бир пример мына кышкы убакта жарылган ТЭЦтеги окуя, андан элдин кыйналгандыгы жана бардыгы ачылып отуруп, ошол бир 600 сомдук нерсени $600 сатып алып, ошону колдонушканы, негизи эле жанакы самолеттун түшүшү, бул жерде дагы көп нерселер бар. Бул эми элдин ою. Айтып жатышат, ошонун негизинде бүгүн эки президент пикир келише албай атат деп айтып жатат. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен башында айтпадым, байлык менен бийлик талашуудан келип аткан нерсе. Жакын арада бийликти экөө бөлүшүп бүтүрөт. Мынага пример мисал катары мына Сүйүнбаевдин кайра бийликке келиши болду. Болот Сүйүнбаевди мына Финполго алып келдик. Эми башкы прокурор сен кое бер дейт. Экөө таап алат, бөлүшөт. Мына азыр бийлик бөлүшүү болуп атат. Ошо эки экс-президент менен азыркы президенттин ортосунда бийлик бөлүшүү бүткөндө баары тынчыйт.
Аны мен сен айтып аткан коррупция маселеси жок. Коррупция маселесini кылы да кыйшайган жок. Бул улана берет. Эми үчүн дегенде ушул сен айтып аткан тесттеги маселени Абсамат Масалиев, Орозбек Дүйшеев деген депутаттар эше, Айдар ташыйт экен көмүрдү Казакстандан деп. Андан кийин Максим ташыйт экен деп. Бул мурда эле айтылып келген нерселер. Ошол эле система уланып, кийин Атамбаевдин жакындары ошол көмүр ташуунун кожоюну болуп келди. Бул бизде 30 жылдан бери турукташып отуруп калган коррупциялык система. Коом буга ушуну бир сындыралы, ушуну жокко кылалы деген аракет болгон жок 6-7 жылдын ичинде. Азыркы жаңы келген бийлик Сооронбай Шарипович өзүнүн командасын түзгөндө да ага кол сала албайт. Эми үчүн дегенде бул СДПКнын иши. Азыр мунун командасында ошо мурдагы эле бийликтегилер келет. Жаңы космостон эч ким деле келбейт. Көз карандысыз баягы жүрөк эркен, сөз эркин, ой эркин саясатчыларды Сооронбай Шарипович алып келе албайт. Мен ишенбейм ага, ишене албайм. Алып келе албайт андайды. Рас алып келе албаган соң шайлоодо ким акча ташыган, ким колдоп берген адамдар алып келгенден кийин ал адамдар мурда Атамбаевка да ошондой акча ташыган шайлоодо, мурда Бакиевке да ташыган, Айдар Акаевка да ташыган адамдар кайра эле Сооронбайдын айланасында ээлейт. Сен айтып аткан маселелерге метиш үчүн биз Сооронбайга айттык, ушул 30 жылдык бир мамлекеттик комиссия түзчү. Саясий люстра, мейли экономический эмес, саясий люстра кылчы. Эми бүгүн карасаң кимдер гана азыр парламентте отуруп аткан жок. Кече эле Атамбаевдин атын 10 жолго берели, тек Атамбаевдин жолун Атамбаевдин атына кое коелу деген адамдар бүгүн эми кайра Сапар Исаковго каршы сүйлөп атпайбы. Бир кечеги сүйлөгөнүн бүгүн унутуп койгон саясатчылар отурат да. Ошондуктан мен ойлойм, ошо Кыргызстанды 30 жылдан бери коррупциялык коомду түзгөн адамдар саясатта отурат. Анткени биз ошону убактылуу өкмөт 2007 жылкы Максим Бакиевдин достору тарабынан кирген 100% партиялык система менен шайлансын дегенди биз оңдобой ашып ката кетирген экенбиз да. Парламент партиялык тизме менен курала бергендигине байланыштуу бул сен айткан система улана берет. Анткени ким келет парламентке? Акчалуулар келет. Акчаны кантип табасың сен? Толку бийлик менен биргеликте табасың. Башка таба албайсың. Коррупция деген ошо да. Бийлик менен бизнес аралашкан жерде коррупция бар, акча аралашкан жерде. Бүгүн тилекке каршы акыркы 8 жылдын ичинде 100% карапайым көчөдө келди үлүп калды. Ким депутат болот? Акчасы бар депутат болот. Ким бийликке келет? Акчасы бар болот деп. Бул табышмак деле эмес. Ошондуктан жанагы сен айтып аткан, күйүп аткан тиги аэропорт, тиги бул деген нерселер, бул багы элдин көзү көргөн нерселер. Ошо эл байкуш чыйылдап атат. А эртең ошонун биягынан юридикалык, укуктук жагынан эмессең, килеген келишимдер турат, аны буза албайсың. Мына келишим турат. Аны алып келген кишилер бар, поставка бар, эл аралык мүмкүн келишимдер, башка нерселер бар. Ошондуктан бул айтылган нерсе айтылган бойдон калат. Мына айтылган нерсе айтылган бойдон калбаш үчүн Сооронбай өзүнүн жаңы саясатын баштайм десе, анда мурдагы президенттердин кетирген кемчиликтердин бири катар ушуну мээт туруп, саясий иллюстрацияга барып туруп, комиссия түзүш керек. Ушуга окшогон эл аралык, мамлекеттер аралык келишимдер менен келген поставкалар, инвестиция, кредиттер кандай жумшалган, кандайча кеткен. Өзү жакшы билет, айыл чарбасына баягы 600-700 миллионго жакын кредит кантип кеткенин өзү жакшы билет. Мен менен депутат болуп, ошол комитеттин төрагасы ыйлап кыйкырып атчы. Жок дегенде ошол кредиттерди кимдер алгандар силер алгансыңар, эл албаптыр, эл эмнеге төлөш керек дегенди айта алсынчы. Бүт өздөрү бөлүп алган, эл алган эмес да. 700 миллион кредит. Эми аяк баягы 4 миллиард кредитти эл алган жок да. Алган кишилер бар да. Ошонун бала чакасы мээлери азыр деле иштешип атат жана. Кече бир жерде Толстунов дегендер аэропортто ызычуу болду. Ал ким эле ал? Нанаевдин күйөө балдары да убагында. Алты салты менен кеткендер. Мына ушуга окшогон системаларга Сооронбай кол сала албайт. Эми үчүн дегенде андай командасы жок. Духу жетпейт ага.
Азыр өзү баш ийген ушу генеральный прокурор менен СМБнын төрагасын толук кандуу өзү көрсөтө албаган адам ушундай коррупциялык системага кол салат деп атасыңарбы? Жок, аны үчүн Сооронбай күчтүү, эрки бар адамдардан кадр тандаш керек. Коркпогон. Но биздин коомдо андай адамдарды алып келе албайт. Алардан дайыма бир жазгандуу коркуу же өзү шектенүү пайда болуп турат. Конечно, алар өзүнө да кол салат деп коркутталар. Алар эртең бизге да кол салат деп айтат. Маегиңизге чоң рахмат, Азимбек мырза. Бизге азыр ушундай бийлик тараптагы эмес, же болбосо оппозиция тарабы эмес, ортодо эл үчүн калыстык сөз айткан адамдар көбүрөөк керексиздей болгон. Мындан ары да студиябызга келип маек коюп берип туруңуз. Рахмат, сизге да рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн коомдук ишмер Азимбек Бекназаров келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.